Бүгін мен эшигимдин алдындагы метельчатый гортензияларды, древовидный гортензиялардын баарын подкормка кылдым. Подкормканы Омо весна-лето деген менен жасадым. Вот тут у меня древовидные гортензии, баблгам, ошондой эле бул жерде Strong Annabelle и Magical Tinkerbell. Ошондой эле розаларды подкормка кылдым. Метельчатый гортензиялардын баарын подкормка кылдым. Алларын жумшартырып, весна-лето Омо ошондой эле коллоидная сера менен аралаштырып, баарын удобрять этип чыктым. Баарын алларын жумшартырдым. Розаларды аябай жакшынакай болуп турушат. Бул жерде метельчатый гортензиялардын бир 10дон ашык сорту бар. И менин красавицам стеллата аябай сонун болуп гүлдөп турат кыздар. Это магнолия стеллата. Мынчалык сулуу болот деп ойлободум эле. Биринчи гүлдөрүн көргөндө аябай кубанып сүйлөй турган сөзүмдү да таппай калдым. Бирок мен ойлогондон да сулуу гүл экен кыздар. Сонун. Ошондой. Ушинтип кыздар, баардык гүлдөрүңүздөрдү, бир гана гортензияларды эмес, баардык эле гүлдөрүңүздү азыр подкормка кыла турган маал. Бул жерде пионум бар. Место жок, ошол себептен горшокто кармап атам, бирок горшокто деле жакшы эле чоңоет. А бул жерде баблгам да бирөөсү. Булар. Көрүп турганыңыздардай полностью порядок кылып, сонун кылып, ашча чыккан чөптөрдү жулуп, тазалап дегендей баарын удобрять этип койдум кыздар. Ал бул сулуунун алдынан кете албай эле айланып жүрөм. Карагылачы, абдан сонун, вообще класс. Гүлдүн чоңдугун карасаңыздар, гүл чоң. И запах очень приятный, кыздар. Кокус алыңыздардан магнолия стеллата чыкса, обязательно алыңыздар. Мен биринчи күнүн көргөндө жактырбадым эле. Незрячий, некрасивый бир эки эле гүл гүлдөгөн болчу. Азыр бул менин үйүмдө экинчи жолу гүлдөшү. Биринчиси бир эки гүл болуп эле жок болуп кеткен кыздар. Саламатта калыңыздар.